Кыргызстанда күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу сел жүрүп таш түшүшү мүмкүн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кооптуу аймактардын картасын жарыялады. Синоптиктердин маалыматы боюнча 2024-жылдын 18-июлунан 22-июлуна чейин республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда туруксуз аба ырайы күтүлөт. Нөшөрлөп жааган жаандан улам сел жүрүшү жана дарыяларда суунун деңгээлинин көтөрүлүшү ташкылоолорго алып келиши мүмкүн. Сел жана ташкылоо ыктымалдыгы жаралчу аймактар: Баткен облусунун Баткен, Лейлек, Кадамжай райондорунда, Жалал Абад облусунун Сузак, Базар Коргон, Ноокен, Аксы, Ала Бука райондорунда, Ош облусунун Өзгөн, Ноокат, Алай, Чоң Алай, Кара Кулжа жана Кара Суу райондорунда, Ысык көл облусунун Ак Суу, Жети Өгүз, Ысык көл, Төп жана Тоң райондорунда, Чүй облусунун Панфилов, Жайыл, Ала Мүзүн, Чүй жана Кемин райондорунда, Нарын облусунун Кочкор, Актала, Ат башы жана Нарын райондорунда, Талас облусунун Кара Буура, Бакай Ата жана Талас райондорунун аймактарында сел жүрүп ташкылашы мүмкүн. Унаа жолдордогу кооптуу болгон сел жана ташкылоо тилкелери: Бишкек Ош унаа жолу, Ош Сары Таш Эркечтам унаа жолу, Бишкек Балыкчы унаа жолу, Балыкчы Бөкөнбаев унаа жолу, Талды Суу Арал унаа жолу, Мырзаке Кара Шоро унаа жолдору, Кербен Ала Бука Канышкыя унаа жолдорунда сел жүрүп ташкылашы мүмкүн. Мындан улам өзгөчө кырдаалдар министрлиги бардык жарандарды сак болууга чакырат.